Жалал Абад облусунун Чаткал районунда сел көчкү жүрүп 300дөй түтүн жашаган Акташ айылы бир аптадан бери жарыксыз отурат. Бул тууралуу Чаткал айылдык кеңешинин депутаты Өмүрбек Абдыкалыков кабарлады. Анын айтымында көчкү 4 сарайды басып, электр мамычаларын дагы бузуп, авто унаа кар астында калды. Айыл четтеринде көчкү жүрүп 4 сарайдагы 150дөн ашуун кой 4 атты басып калды. Электр мамычалары көчкү алдында калып, Акташ айылында 4-5 күндөн бери жарык жок. Башка айылдарда деле жарык бирде өчүп, бирде күйүп жатат. Ала Бука Чаткал жолу жабылган. Ачылды деп айткан менен 4-5 машина өткөндө эле жаңы көчкө түшүп жабылып калууда. Жолду ачканга техника жетишпей жатат. Чаткал айыл өкмөтүндө 74 үйдү сел каптады, деди Абдыкалыков. Райондун бийлиги тургундарды жолго чыкпай турууга чакырууда. Жогорку кеңештин депутаты Азизбек Турсунбаев Чаткал районуна көңүл бурууну 17 мартта парламент жыйынында көтөргөн. Ал министрлер кабинети чыгымдарды эсептеп, табиятты катаал аймакка колдоо көрсөтүү керектигин айткан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги буга чейин Чаткал районуна караштуу Жаңы Базар айылында кар көчкү астында калган мал жандыктарды чыгаруу иши уланып жаткандыгын билдирген. Кар көчкүдөн адам өмүрүнө зыян келтирген эмес. Синоптиктер Кыргызстандын аймагында 20 мартка чейин туруксуз аба ырайы сакталарын, тоолуу аймактарда кар көчкү коркунучу бар экендигин эскертүүдө. 3 gruppada işte otururuz. Bir yağında 44 bala geldi. Kança bala oldu acı? Bir yakta 44. 100 bala çıktı deyin mi? Narcakta 30 var dedi Narcakta. Elin tumağı. Bu yerde 30 var. Narcakında kança gelmem bilmeyim de. Buna Tegirmensay kanalından nöşörlögön jağındın Kaysapetinden kanallarga su tolup, ayıldı kaptay turgan monda, ayıldın jaştары polnoy massoi түрдө kanalды тазалап келе атабыз. Өкмөттөн же районун жетекчилерден бир кабар алган жетекчи барбы жокпу мен билбейм. Азыр массoi түрдө Акташтын жаштары полноy каналды Tegirmensay каналын Салпылак сайынан айылга чейин тазалап кетип атат да. Мындай бийликтегилерде көз салып, Акташ элini 4 күндөн бери свети жок отурабыз дагы чыдап, сабыр кылып. Уккан жетекчи болсо, көңүлүңөрдү бургул Акташ үчүн. Депутаттар жүрөт кошулуп. Жапатырмак элди деп кой. Көчөк. Айт эле кош. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн 15 март 2022 жыл Жалал Абад областына караштуу Чаткал районунда бир жумадан бери кар жаап, жамгыр жаап, кар жаап, жамгыр жаап, айылда ушинтип сел жүрүп, үйлөрдү каптап атат. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Суу ушул жерге чейин көтөрүлдү да. Азыр мына бир аз тартылды суу. Агыздык бияктан канал ачып, суу ачып, арык ачып, мына ушул жерге чейин суу көтөрүлдү, өзүңөр көрүп турасыңар. Тургандар. Бүгүнкү күндө көчкү жүрүп, токторду, столбаларды кулатып кеткен, айылдарда свет жок. Ала Бука Чаткал жолу жабылган. Чаткалды башка Жалал Абад, Бишкек, Ошко байланыштыруучу жолдор көчкүгө кетип жабылган. Жол ачылат деп мына бир жума өттү. Иштеп атат, бирок ачыл элек дагы элечи. Бүгүн ачылды дедиле, кайра жаңы көчкү түшүп жабылып тургандар. Азырынча пока Кырдаал ушундай. Токторду улаганга, светтерди улаган күйгүзгөнгө электрикте жетишпей атат. Себеби жол жабылып, коңшу райондордон, облустан келе албай атат. Өзүбүздө техника жок, мына жолдор ушундай абалда. Дагы эле суу аркырап, шаркырап агып атат. Өзүңөр көрүп турасыңар, мына могу тоонун борунан суу агып түшүп, көчкү кеткен ошол жактан дагы. Бишкек Нарын Торгарт авто жолуна 17 мартта кар көчкү түшкөнүнө байланыштуу жол убактылуу жабылып турат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги 18 мартта тараткан маалыматка ылайык Долон ашуусунун 2 жеринде кар көчкөн. Ашуунун 294 чакырымында 225 000 куб кар көчүп, анын 47 000 кубу жолго түшкөн. 296 чакырымында 900 метр кар көчкү түшүп, анын 38 250 метри авто жолго түшкөн. Кырсыктан жабыркагандар болгон эмес. Көчкүнү тазалоого 11 техника тартылган. 18
Азыр 9:30 saat 9:30. Bizde hazır bu жерге 296 km çakırımda turabыз. 296 çakырымda эки жак беттен иштегенге 294төн бер жака кар көчкү менен 4 погрузчикка өткөрдүк. Алар бер жагында ар жагында иштеп атат. 294 бер жагынан ар жагында иштеп атат. Азыр жалпы бул жерде 12 техника иш алып барууда. Башсоң клиникасында сиздердин тиштериңиздерди дарылоого даяр. Биздин клиникада чоңдор жана 4 жашар бөбөктөрдөн жогору кызмат кылынат. Бизге кайрылган ар бир пациенттерге өзгөчө көңүл бурулат. Биздеги жогорку билимдүү врачтардын тажрыйбасы 5 жылдан жогору. Биздин клиникада орус, кыргыз жана өзбек тилдеринде сүйлөйбүз. Катталуучуларыбыз үчүн дарылоо үчүн кеңеш берүү жана рентген акысыз. Бизде арзандатуулар жана ар кандай кызыктуу оюндар өтүп турат. Биздин дарек метро Достоевская Самоточный 17А көчөсү. Биз метрого болгон 2 минутта бардык суроолор боюнча ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. 8915 444 80 52. Тишиңиздин сактыгы биздин камкордугубузда. Биз сиздерди күтөбүз. Бишкек Ошуна жолунун Сосновка постунда өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу автоунаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилди. Чектөө аба ырайынын калыбына келгенге чейин болот. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда учурда төө ашуу жана өтмөк ашууларынын айланасында жолдордо кар калың жаап жатат. Ашууларда жолду тазалоого бардык техникалар тартылып, автоунаалардын коопсуздук өтүүсү үчүн атайын материалдар төгүлүүдө. Мекеме айдоочуларды дөңгөлөктөн ченжирен алып жүрүүгө, каршы тилкеге чыкпоого, атайын техниканын жүрүшүнө тоскоолдук кылбоого, жайкы дөңгөлөктөр менен жүрбөөгө жана машиналардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого чакырууда. Кыргызстанда былтыр августтан тарта интернет мейкиндиги аркылуу баңгизат саткан 30 онлайн дүкөн аныкталып ишмердүүлүгү токтотулду. Бул иштерди 2021 жылы августунда ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы аныктап чыккан. Башкармалык баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү багытында 60 фактын аныктаган. Ошондой эле кызматкерлер Россия жана Казакстандагы кесиптештери менен улуттар аралык баңгилик топторду жок кылуу боюнча эл аралык операцияларды жүргүзүп, натыйжада 65 килограммдан ашуун баңгизат жана заттарды алышкан. Мындан сырткары коңшу мамлекеттердин атайын кызматтары менен биргеликте синтетикалык баңгизаттарды даярдоочу баңгилик лабораторияларды аныктап, 30 килограммдан ашуун тыюу салынган заттарды алышкан. Кыргызстан Туркиядан дары-дармек жана медициналык шаймандарды алып келүүнү макулдашты. Мындай келишим саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Туркияга болгон сапарында жетишилген. Бул Украинада болуп жаткан кырдаалга байланыштуу дары-дармек рыногун толуктоого мүмкүнчүлүк берет деп жазылган саламаттыкты сактоо министринин маалыматында. Бейшеналиев 17 мартта Туркияда кесиптеши менен жолуккан. 14 мартта Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында доллардын курсуна байланыштуу дары-дармектин баасы дагы өсүшү ыктымал экендиги айтылган. Дары-дармек менен камсыз кылуучу департаментинин башчысы Кыргызстанда дарылардын 5% Украинадан, 16% Орусиядан алып келинерин айтышкан. Ал Кыргызстандын фармацевтика фирмаларында 2-3 айга чейин жете турган запас бар экендигин дагы билдирген. Буга чейин Орусиянын Украинага басып киришинин артынан Кыргызстандагы дары-дармек базарында кырдаал оорлогону 2 мартта дары коопсуздугуна байланыштуу саламаттыкты сактоо министринин жыйынында белгилүү болгон. Анда фармацевтика бирикмесинин жетекчиси Эрнест Асанов Кыргызстанга 30дан ашуун өлкөдөн дары-дармек жана медициналык каражаттар импорттоолорун, анын 60%-на жакыны Орусия менен Украинага таандык экендигин белгилеген. Президент Садыр Жапаров Баткен облусунун Лейлек районунун Исфана шаарын Разаков шаары деп кайра атоо жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2022 жылдын 16 мартында кабыл алынган. Мыйзамдын максаты көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдун ысымын түбөлүк калтыруу, улуттук идеологияны чыңдоо жана улуттук тарыхый салттардын жана баалуулуктардын негизинде жарандарды руханий адептик тарбиялоону андан ары өркүндөтүүгө багыттоо болуп саналат.